Жасатканга жараша кымбат баалуу, сапаты жакшы тырмактарды жасатканыңыз жакшы. Анткени арзаны тез сынат жана клей өтө катуу болгондуктан өз тырмагыңыздын үстүңкү катмарына зыян алып келет. Анан да адистер өзгөчө жасалма тырмактарды үй шартында чаптап алууну сунуш кылышпайт. Анткени кандай жумуш болбосун аны билген адистин жасаганы жакшы, бирок баасында айырма чоң. Чач өстүрүү дагы арзан нерселердин катарында эмес. Чач коштуруу 15 000 сомдон 30 000 сомго чейин турат. Мындай акчанын жарымын 3 айда оңдотуу үчүн кошумча төлөп турасыз. 2-3 сааттын ичинде эле стилди толугу менен өзгөртүп алуу мүмкүнчүлүгү албетте кубантат. Эң кызыгы кошулма чачты сөзсүз туурасынан коюп жууш керек. Мындай сулуулукту 16 жашка толо элек секелектер пайдалана алышпайт. Анткени адистердин айтымында 16 жашка чейин чач толук кануу жетиле элек болуп эсептелет. Дагы бир жасалма сулуулук бул өстүрүлгөн кирпиктер. Кирпик өстүрүү салондун кадыр баркына, колдонгон асбаптарына, каражаттарына жараша болот. Борбор калаада орто эсеп менен 800 сомдон 2,5 миң сомго чейинки суммага кирпик коштурсаңыз болот. А бирок кошулма кирпиктер түшкөндө өзүңүздүн кирпиктериңизди ала түшөрү эсиңизде болсун. Макияж бул косметикалык каражаттардын жардамы менен бетти боё. Макияж эринди, көздөрдү, каш кирпикти баса белгилөө жана беттеги айрым кемчиликтерди жакшыруу максатында жасалат. Бирок туура эмес жасап алсаңыз, тескери жыйынтыкка кабылуу коркунучу бар. Андыктан сырларын билүү маанилүү. Туура боелгон макияж сулуулукту ашырып, кемчиликти жашырат. Ал эми анын орточо баасы канча турат? Макияж, кечки макияж негизи 700 сомдон өйдө. 700дөн 1000ге чейин. Эгер жанагындай эле скидка сурай бере турган болсо, анда бизге азыраак түшүп калат. Негизи биз өзүбүздүн расходубузду да эсептейбиз да. Анан косметикага деле көп акча кетет. Анан 50 на 50 десек болот. Биздин арендабыз да бар еще. Ошон үчүн өтө көп деле акча албайбыз работабызга. Негизи өзүбүзгө жетет. Ал эми макияж боелгондон соң сөзсүз түрдө мыкты чач жасалгыла жасалышы керек. Чач кыркуу, боёо, ар кандай өзгөчө түстөрдү чыгаруу айтор ар бир эмгек акысыз эмес. Кардарыбызды 1 эле тонго боёдук, 1,5 миң сом кетти. Ал эми бизде сложный, кыйыныраак краскалар бар. Аябай светлый кылгысы келген кардарларыбыз бар. Ошондо биз кыйыныраак красканы убактысы да ошончо көп кетет. Анан кийин краскабыз дагы ошончолук көбүрөөк кетет, кымбатыраак болот да. Ошон үчүн биздики 2,5 миң сомдон 5 миң сомго чейин акчасы сатталат. Бет түзүлүшү европейский болгон үчүн биз азыр маңдайын арка жака жыйнап алабыз. Кээ бир кардарларыбыз келет да, бизге мындай прическа кылып бергиле депчи, жарашабы, жарашпай калабы, алар аны билбейт да. Ошон үчүн биз кардарыбызга көбүнчө биз өзүбүз предлагать этебиз. Мындай кылсаңыздар жакшы жарашат деп. Азыр мен бул кардарыма мен өзүмдүн фантазиям менен жасап жатам. Сөзсүз түрдө биздин кардарыбызга бул прическа жагат. Кечки чач жасалгалы бизде 700 сомдон жогору баасы. Биздин азыр кардарыбыздын чач жасалгасы 1000 сом болот. Чачынын узундугуна карап биз эсептейбиз. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Ар дайым сулуу болуңуздар. Айтбек Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Банай программасы.